Кыргызстан акыркы жылдары өтө тездик менен өнүгүп жаткандыгын бир катар эл аралык каржы уюмдары бир ооздон айтышууда. Өнүгүү темпи боюнча Кыргызстан алгач Борбордук Азия, КМШ аймагында алдыңкы тизмеге илинсе, эми дүйнө жүзү боюнча эң тез өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн сап башына чыгууда. Албетте, мунун баары өзүнүн өзү болгон жок. Кыргызстандын экономикалык кереметинин сыры каржылык туура саясат, темирде бекем тартип жана уурдалган эл байлыгын элге кайтаргандын натыйжасында болду. Мисалы, Кумтөр ишканасынан мурун Кыргызстан анчалык деле пайда көрчү эмес. Бүгүн Кумтөр кыргыз экономикасына жаңы дем берген ири каржы булагы болууда. Буюрса, Кумтөрдүн келечеги алдыда дагы 40-50 жыл өлкө кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей берет. Элдин кызыкчылыгы үчүн дегеним, акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтөрдөн түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек. Салынып жаткан жолдор, мектептер, бала бакчалар, эмгек акылар, пенсия пособиялардын көбөйүшү, аскердик жана башка заманбап техникалардын сатылып алынышы, иши кылса өлкөдө болуп жаткан жакшы иштердин баарына Кумтөрдөн түшкөн акчалар жумшалып жатат. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбековдун айтымында, Кыргызстанда жүздөгөн мектеп, ондогон өндүрүштүк ишканалар массалык түрдө ачылып, ленталары онлайн кесилүүдө. Ар бир курулушту барып ача турган болсок, анда президент иштебей эле лента кесип жүрүш керек болуп калат экен. Мисалы, жылына 111 мектеп курулган учур болду. Аны 365 күнгө бөлө турган болсок, 3 күндө бирден мектеп бүтүргөнгө салыштырсак болот экен. Мына ушунун баарын курууга кеткен акчалар асмандан түшүп калган жок. Бажы, салык тармагы реформа болду. Дагы бир негизги кирешебиз Кумтөр. Мурда Кумтөрдүн алтыны чет өлкөгө кетсе, азыр элдин кызыкчылыгына иштеп жатат. Ал эми Кумтөрдүн 2021 жылдын май айынан берки жалпы кирешеси дээрлик 3,5 миллиард долларга жетти. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун саясий эрки көрүгүчтүкү болбогондо, бүгүн бул миллиардтар чет жакка агылмак. Баса Кумтөрдүн пайдасы жалаң эле социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө эмес, өлкөбүздүн келечектүү максаттарына жаңы гендерди иштетүүгө, ири экономикалык долбоорлорго дагы жумшалууда.